Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Аялдамага бара жаткан кызды унаа учура сүздү. Тормоз басууга жетишкен, бирок баары бир сүзүп алды деп жазат ал. Трагедияга айланган той. Күйөө бала жеңил бий бийлеп жатканда жүрөгү токтоп калды. Бөйрөгүн сатып, iPhone алган жигит майып болуп калды. Кайгуучуларды каратып туруп жол эрежесин бузган айдоочу. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Достор, Бишкекке кар жаап баштады деген учурда карагачы. Мына бул өткөрүбүзүңөр. Зимний резиналардан баспа турганда чын үстү алпасы. Баспазан болбойт. Муниципалдык эвакуатордун жол эрежесин бузган, тасмасы тартылды. Бишкекте муниципалдык эвакуатор жолдун каршы тилкесине чыгып кеткен. Бул тууралуу репортер KG сайтына окурман билдирип, мыйзам бузуу боюнча тасманы жөнөттү. Анын айтымында ролик Чүй проспектиси менен 7-апрель көчөсүнүн кесилишинин жанында Восток 5 кичи районуна кире турган бир тараптуу көчөдөн тартылган. Бул эвакуатор бир тараптуу көчөгө туура кирген Чүй проспектинен. Унааны эвакуациялангандан кийин ал айланып, ошол эле жол менен кайра чыккан. Бирок ал жакта 5-5 бир тараптуу кыймыл белгиси турат. Мындан тышкары эвакуатордун айдоочусу унаанын эшиктерине, багажына, капотуна атайын стикерлерди чаптабастан алып кеткен, деди окурман. Ошондой эле ал эвакуатор Чүй проспектиси менен чыгып бара жатканда атайын жарык маяктарын жана оң бурулуш сигналын күйгүзбөгөнүн кошумчалады. Орусияда жаран таксиде кетип бара жатып каза болуп калды. Орусиянын Екатеринбург шаарында такси жүргүнчүсү Кольцово аэропортунан вокзалга бара жатып каза болду. Бул тууралуу Ура.ру агенттигине шаардын өскөчө кызматтарында булактар билдирди. Маалыматка ылайык, таксисттен дүкөнгө токтоп суу алып келип берүүсүн суранган. Таксист алып келгенде анын абалы начарлап кеткенин байкап, тез жардам чакырган. Окуя болгон жерге келген медициналык кызматкерлердин аракетине карабай, жабырлануучуну сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Учурда тергөө жүрүүдө. Өлүмүнүн себебин тергөө учурунда аныкталат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Трагедияга айланган той. Күйөө бала жеңил бий бийлеп жатканда жүрөгү токтоп калды. Египеттин Асуан провинциясында египеттик жигит үйлөнүү тоюнда колуктусу менен бийлеп жатып күтүүсүздөн каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Күйөөлөрдүн айтымында Ашраф Абу Хакам колуктусу менен салттуу Саиди бийин аткарып жаткан кезде капысынан жыгылып түшкөн. Коноктор ага жардамга келишкен, бирок жигит жеринде каза болгон. Дарыгерлер кийинчерээк жигитти жүрөгү капыстан токтоп калганын, анын өлүмү дээрлик көз ирмемде болгонун аныкташкан. Окуя тууралуу кабар социалдык тармактарга тарап, жүздөгөн адамдар анын жакындарына көңүл айтышты. Бөйрөгүн сатып, iPhone алган жигит майып болуп калды. Кытайда 17 жашында iPhone 4 жана iPad 2 сатып алуу үчүн бөйрөгүн саткан Ван Шанкун бүгүн майыптыгы бар болуп калды. Ал 2010-жылы жашыруун операция жасатып, органын $3,500 саткан. Бирок ооруканада шарттар начар болгондуктан оор инфекция жуктуруп алып, калган бөйрөгү иштен чыга баштаган. 31 жаштагы Шанкун дайыма диализ алып, дарыланууга муктаж. Анын бөйрөгү 75% иштебейт. Ал иш жерде иштей албайт. Ван өзүнүн жаш кезиндеги чечимин эң чоң катам деп эсептейт.
Аялдамага бара жаткан кызды унаа учура сүздү. Чыңгыз Айтматов проспектисине жолдон өтүүгө аракет кылган кызды унаа сүзүп кеткенин шаар тургуну билдирди. Окуянын видеосу 3 октябрь күнү таңкы маалда номер 299 4 үйдүн жанында тартылган. Кыз жолдун аркы бетиндеги аялдамага өтүү үчүн чуркап бара жаткан. Мерседес айдоочусу тормоз басууга жетишкен, бирок баары бир сүзүп алды деп жазат ал. Аялдамада турган күбөлөрдүн айтымында Айтматов проспектисинде жөө өтмөк керек. Анткени коомдук транспортко өтүү үчүн жолдон кесип өтөөгө туура келет. Өзгөн шаарындагы таза сууга саркынды сууну төккөн кафелер жашырган сыр ачыкка чыгып калды. Ош шаарындагы тамактануучу жайлардын биринде саркынды сууларды агып жаткан каналга эле төгүлөрүн жөнөкөй жаран байкап калган. Видеодон агып жаткан суу булганганын көрүүгө болот. Мындай кадам үчүн кафенин ээсине кандай чара көрүлүшү керек? Кайгуучуларды каратып туруп жол эрежесин бузган айдоочу. Бишкек шаарында эвакуатор айдоочусу кайгуучуларды каратып туруп жол эрежесин бузганын соц тармагы тарады. Бул факт боюнча айдоочу табылып, ага карата протокол түзүлдү. Ал эми патрулдук кызмат жол кырсыгынын алдын алуу үчүн атайын техниканы ошол жерден токтотпой өткөнүн кошумчалады. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ошол акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. 2025 жылдын 25 сентябрь күнү саат болжол менен 17:00 чамасында Бишкек шаарынын Лев Толстой менен Лагвиленко көчөлөрүнүн кесилишинде эвакуатордун айдоочусу жол белгиге баш ийбей түштүктү көздөй урулуп кеткен. Ошол маалда бет маңдайына биздин патрулдук автоунаа турган. Азыркы учурда милициянын кызмат башкармалык тарабынан бул жөнүндө протокол жазылып, айдоочу менен үгүт насаат иштери жүрдү. Мурун жол жазалганга чейин ал жерде знак жок болчу. Жол жазалгандан кийин знак болуп калыптыр. Аны билбей калыптырмын. Экинчи кайталанбайт, кечип коңуздар. Урматтуу айдоочулар, биз баарыңарга кайрылып кетебиз. Мыйзам баарына бирдей, жол эрежени так сактаңыздар, жол белгилерин так караңыздар. Милициянын кызмат башкармалыгы. Мырзаке, чайхана неле? Өзгөн. Чайхана наргиз. Салкын. Больницанын жанында. Таптаза сууну болгаш. Мила менен май. Мырзакеде больницанын теңеринде чайхана бар. Өзгөндө больницада чайхана бар. Өзгөн шаардык больницага кирип кетет бул жак менен. И бул жак кафе. Наргиз, салкын деген кафелери бар экен. Отушулардын сулары, мойканын сулары агат экен каналга. Түбүндө канал жайгашкан экен.